Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Urmatlı musulman bir toğandar, özgöçö jaştar, inilerim, karındaşlarım, жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөр, балдарыбыз, силерге кайрыларыбыз азыркы замандында орусу ушул болуп калды. Үйлөрүндө жатып, интернетти чукуп, ар бир башка өлкөгө кызыгып, тияка барсам баланча акча табам деп, жаштардын көпчүлүгү ушундай ооруга, ушундай бир коркунучтуу ооруга жолукканын көрүп атабыз. Урматтуу бир туугандар, бул киндик каныбыз тамган Кыргызстаныбызда турабыз. Бардыгыбыз ошо Кыргызстанга кызмат кылайын, ушул жерде өнүгүп өсөйүн, ушул жерден да Алла Таала мага жардам бер дегенде дагы бир сезимдер, ушундай сезимдерди ойготолу. Качан ушу мекенибизге патриот болгондо, мекенибизге күйгөндө анан Алла Тааладан берекелер келет. Анан отуруп эле Американы эңсеп, отуруп алып Европаны эңсей берсек, Кудай Таала берекени да алып коет. Урматтуу бир тууган, бул нерсе эмне? Эгер Алла берген ниматтарга шүгүр кылуу, Алла Таала биздикиндей жерди анча-мынча элге берген эмес. Дүйнөдөгү эң мактана турган жерлердин биринде жашайбыз. Бейиштей болгон жерлерде жашайбыз, ошону унутпайлы. Анан бардыгыбыз ар жерди эңсеп, бул жерде иштегенди таштап, үй бүлөбүздү таштап, жалкоо болуп, каякта колуңда 10 тыйын таппай атып, миллиондорду эңсеп эле үйүндө жаткан, сүйлөшкөн жаш балдарга көп жолугуп туруп, ошонун айынан, ошонун арманынан айтылган сөз болуп атат. Урматтуу бир тууган, бул дүйнөдө антип байып кетүү эмес. Бул дүйнөдө пайгамбарларды туурай турган болсок, пайгамбарлардын бардыгы кесип кылышкан. Идрис алейхиссалам тигүүчү болгон, Давуд алейхиссалам темир уста болгон, Закария алейхиссалам уста болгон, Муса пайгамбар койчу болгон, кой кайтарган. Пайгамбарыбыз соодагер болгон, ошонун жанында кой кайтарып чоңойгон. Пайгамбарлардын бардыгынын кесиби ушу. Ошон үчүн бир нерсеге кесип үйрөнгөнгө аракетибизди кылалы. Жөн Америка барам, ошол жерде фура айдайм деген оору менен оорубайлы, урматтуу бир туугандар. Бул жерлерде туруп да менин колум бир нерсени билсин деп, Умар радыйаллаху анху деген улуу зат өткөн. Бул киши жалган менен чындыкты бөлүп койду деген кличкасы бар болгон. Ушундай Алла Таалага таква, ушундай жакын болгон пайгамбарыбыздын сүйүктүүсү, пайгамбарыбыз өткөндөн халифанын башында турган инсандардын бири болгон. Урматтуу бир тууган, ошо киши ушундай таквалык менен да бир адамды көрүп жактырып калса, биз дагы адам экенбиз. Бир адамдын жүзү жылуу болсо, мындай адамга адам жагып калат. Ошентип Умар радыйаллаху анху дейт. Бирөөнү жактырып кала турган болсо, бир аз өткөндөн кийин, "Эй, баланча, сенин өнөрүң барбы? Же тигүүчүсүңбү? Же устасыңбы? Же дагы бир нерсе кыласыңбы?" десе, "Жок, эчтеке өнөрүм жок" деген сөз тукканда, канчалык жакшылык көрсө дагы ошондон көңүлү калып кетет эле дейт. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн жаштарыбыз, келиңиздер, ар кесиптин ээси бололу, билимдүү бололу, мамлекетибизге патриот бололу, жөн эле жок нерсени эңсебей ата энебизге кызмат кылалы, ата эненин кызматын кылып дуасын алалы, эл жердин дуасын алалы, Алла Таалага ибадат кылалы. Ошондой жаштар өнүгүп чыкканда иншалла келечегибиз болот.